Билим берүүдө сапат кепилдеген жана заманбап окутуунун ыкмаларын ишке ашырган Ош мамлекеттик педагогикалык университети өлкөбүздө педагог адистерди даярдоочу түптүү устаканага айланган. Университет 1925 жылы педагогикалык окуу жай катары түптөлүп, бүгүнкү күндө мамлекеттик университет макамына ээ болду. Учурда окуу жайда 300дөй профессордук окутуучу курам эмгектенсе, 10 миңден ашуун студент билим алып, мыкты кесипкөй адистер тарбияланып чыгууда. Ал эми Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алган колледж бөлүмүндө кызмат көрсөтөт. Колледжде башталгыч билим берүү, мектепке чейинки билим берүү, чет тили, социалдык иш, котормо иши, башкарууну документтик камсыздоо, архив жүргүзүү жана дене тарбия адистиктери даярдалат. Жыл сайын окуу жайга кабыл алынган студенттер окууда жана коомдук иштерде өз активдүүлүктөрүн көргөзүп, байма-бай ийгиликтерди багындырып, окуу жайдын намысын шаардык, республикалык жана эл аралык сынак, таймаштарда коргоп келишет. Анын катарын колледждин дене тарбия адистигин аяктаган спорт чеберлери Насиров Бекзат, Ибраим уулу Мухтарбек жана Сатиев Тимур толуктайт. Ибраим уулу Мухтарбек ДТ-14 тайпасынын бүтүрүүчүсү. Ал 1998 жылы 8 мартта Карагулжа районуна караштуу Буюк айылында жарык дүйнөгө келген. Мухтарбектин жаштайынан спортко болгон кызыгуусу көч болуп, ал спорттун грэпплинг түрү боюнча машыгып, бир канча шаардык, республикалык таймаштарда өз күчүн сынаган. 2017-2018 жылдары грэпплинг боюнча Кыргызстандын чемпиону аталган. Спортчу бир канча республикалык, эл аралык турнирлердин катышуучусу катары диплом, грамота жана медалдардын ээси. Өз ийгилиги жана тырышчаактыгынын артында фалько күрөшү боюнча чемпионат спорт лигасынын эрежесиз мушташ боюнча спорт чебери аталып, атайын күбөлүккө ээ болгон. Учурда спортчу Ош мамлекеттик университетинин магистратура бөлүмүндө билим алууда жана алдыда боло турчу мелдештерге даярдык көрүп, спорт жаатында дагы көп тепкичтерге көтөрүлсөм дейт. Бекзат Насиров 2002 жылдын 5 февралында Ош шаарынын Жапалак айыл өкмөтүнүн Төлөйкөн айылында төрөлгөн. Колледжде 2014-2017 жылдары окуп, андан соң Ошмуда өз билимин улантууда. Бекзаттын футболго болгон шыгы көч жана өз убактысын аракетин бүт футболго арнаган. Алгач мектепте жана атайын клубтарда ойноп жүрүп, жаштайынан келечекте мыкты футболчу болом деген максатын бекем кармап келет. Бекзат өлкө ичинде, ошондой эле Ташкент шаары, Красноярский жана башка бир топ эл аралык футбол оюндарына катышып келген. Ал 2018 жылдан бери бир канча мектептерде футбол боюнча машыктыруучу болуп иштеп, ал эми учурда Ош шаарынын Каганат спорт клубунда ойнойт. Ислам Таеров 2015 жылы колледжге тапшырып, студент кезинде окуу жайда уюштурулган иш-чараларга активдүү катышып, ардак грамота жана дипломдордун ээси болуп, колледждин алдыңкы студенттарынын катарын толуктаган. 2018 жылдан бери Куршап айылынын Амирбек Төлөнов атындагы мектебинде мугалим болуп эмгектенип келет. Окуучуларга сабак өткөндөн сырткары айылдагы жаштарды спортко үндөө максатында аларды машыктырып, ар кандай спорттук иш-чараларга даярдап, катыштырып келет. Тимур Сатиев Кара Суу районунун Башбулак айылында 2000 жылдын 24 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Ал спорттун дзюдо түрү боюнча бир канча ийгиликтердин ээси. Тимур спортко жаштайынан аралашып, эр жеткенче бир топ ийгиликтерди багындырууга жетишкен. 15 жашынан баштап Алыш спорт комплексинде машыктыруучу болуп иштеп баштаган. Мындан сырткары Купуев академиясы, Ош шаардык спорт комитетинде да дзюдо боюнча машыктыруучу болуп, 2018 жылдан бери Сулайман Тоо спорт клубунун директору катары кызмат көрсөтүп келет. Учурда Тимур 70ден ашык жаш спортчуну машыктырат. Алардын 8 эл аралык турнирлердин жеңүүчүлөрү, 23 болсо Ош шаары жана Кыргызстандын жеңүүчүлөрү болгон. Ал 2015-2019 жылдар аралыгында Турция, Өзбекстан, Япония жана Казакстанда өткөн турнирлерге катышып, белгилүү байгелерди багындырып келген. Окуу жай мына ушундай ийгиликтүү студенттарынын жетишкендиктери менен сыймыктанып келет. Албетте, дээринде максаты көч, өзүнө ишенип, убактысын туура жакка пайдаланган дилгер жаштар гана ийгиликтерди багындырып, өз келечектерин түптөй алышат. Кийинки жаштарга үлгү болгон спортчуларга мындан арыда ийгилик каалоо менен учурдагы студенттерди мыкты окууга, спорт менен машыгууга үндөп кетебиз.